Коңгурообуз кагылат, сабагыбыз башталат. Жалкоолукту таштайбыз, сабагыбызды жакшы маанай менен баштайбыз. Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күн достор. Бүгүн алипе сабагы, тема Кожомкул балбан. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты аңгеме боюнча түшүнүк алышат. Кошумча маалыматка ээ болобуз. Каармандарга мүнөздөмө берип, кабыл алуубуз, сөз байлыгыбыз өсөт. Бири-бирине жардамдашууга, ак ниет, ак көңүл болууга тарбияланабыз. Балдар, силер билесиңерби? Бул эстеликте кимдин элеси түшүрүлгөн? Эстелик Бишкектеги спорт ордосунун алдында жайгашкан. Кожомкул балбан тууралуу уктуңар беле? Ал ким болгон? Келгиле балдар, анда бул кызыктуу маалыматка көңүлүбүздү буралы. Бул Каба уулу Кожомкул, кыргыз элине атагы чыккан балбан. Күчкө толуп турган убагында салмагы 400 килограмм чамалуу өгүздү жаракадан сууруп чыккан экен. Элге Кожомкулдун ташы деген ат менен белгилүү болгон таштын салмагы 635 килограмм. Аны Суусамыр өрөөнүндөгү Арамзат өрүнөн 100 метрдей аралыкка көтөрүп барып, жерге күч менен киргизген. Бул таш азырда бар. Эң кызыктуусу ал ташта Кожомкул балбандын колунун изи калган. Аны көрүш үчүн дүйнөнүн ар тарабынан атайын туристтер келип, колдорун Кожомкулдун колу менен теңештирип, таң калуу менен кетишет. Келгиле балдар, биз да балбанга таазим кылып, Шабданбек Кулуевдин калемине таандык Кожомкул балбан аңгемесин окуйлу. Барканбайдын төөсү сазга батып, жыгылып калат. Төөсүнө кейиген Барканбайдын чыйпыйы чыгат. Ал жигиттерине карап: кумурскадай жайнап жүрүп, эртеден бери төөнү саздан чыгара албай койдуңар. Күчүңөр ашка эле чыккан, арам тамактар турбайсыңарбы? Деп наалайт. Ошол маалда Кожомкулду көрө коюп, сүйүнүп кетет да: кана балбан, могул төөмдү баткактан чыгарып берчи, деп калат. Аттан түшүп басып келип, төөнү өркөчүнөн кармап, копшоп коет. Сазга баткан төө бир аз бошой түшөт. Карап турган адамдар кыл аркан менен чырмап, байлап жиберишет. Кожомкул чирене тартканда төө бурк этип, саздан сыртка чыкты. Балбандын күчүнө ыраазы болгон көпчүлүк ага ак тилек каалашты. Барканбай сүйүнгөнүнөн Кожомкулдун үстүнө чепкен жааптыр. Балдар, аңгеме кызыктуу болдубу? Эми сиздерге суроолор жана тапшырмалар. Эмне себептен Барканбай наалыды? Сенин балбан болгуң келеби? Аңгемени көркөм оку, өз сөзүң менен айтып бер. Мына балдар, ушул суроого жооп берип, мага WhatsApp аркылуу жөнөткүлө. Саламатта калгыла, көңүл бурганыңарга чоң рахмат.